Жашыл экономикага өтүү финансылык инструменттердин жана продуктлардын өнүгүүсү менен тыгыз байланышкан. Анткени туруктуу өнүгүүнү камсыздоо үчүн жашыл каржылоо принциптерин өнүктүрүү зарыл. Туруктуу жашыл каржылоо бул айлана чөйрөнөгө басымды азайтуу, таштандыларды минималдаштыруу жана жаратылыш ресурстарын колдонуунун эффективдүүлүгүн арттыруу аркылуу ишке ашкан экономикалык өсүүнү колдогон каржылоонун түрү. Кыргызстан 2030-жылга карата абага зыян заттарды бөлүп чыгарууну ички ресурстарды колдонуу менен 16%, ал эми эл аралык коомчулуктун колдоосу менен 43,5%га азайтууга милдеттеме алган. Международный финансовый институт. Дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду, Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык каржы институттары 2030-жылга чейин толугу менен жашыл каржылоого өтөт. Демек, мындан ары алар айлана чөйрөгө зыян келтирүүчү тармактарды же долбоорлорду каржылабайт дегенди билдирет. Вред окружающей среде. Кыргызстандын каржы рыногунда бир канча жашыл продуктлар бар. Алар электроунааларды жана энергоэффективдүү жабдууларды алууга арналган жеңилдетилген кредиттер. Андан сырткары турак жай жана коммерциялык имараттардын энергоэффективдүүлүгүн арттыруу үчүн каржылоолор. Но пока мы не можем четко определить. Бирок биз долбоордун канчалык жашыл экенин жана ал CO2 эмиссиясын азайтуу боюнча бардык талаптарга жооп бербесин так аныктай албайбыз. Анткени 2030-2050 жылдар аралыгында CO2 эмиссиясын нөлгө чейин кыскартуу милдети коюлган. Ошондуктан талаптарга жооп береби же жокпу аныктаган классификатор түзүшүбүз керек. Андан кийин жашыл финансылык продуктуларды иштеп чыксак болот. И можно будет в последующем разрабатывать зеленые продукты финансовые. Азыркы күндө Кыргызстандын каржы сектору өлкөдөгү жашыл каржы рыногун өнүктүрүүгө активдүү түрдө катышууда. Жашыл каржылоо боюнча улуттук механизмди иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бул суроодо рыноктун бардык катышуучулардын консолидациясы жана өнүккөн өлкөлөрдүн алдыңкы тажрыйбаларын үйрөнүү маанилүү. Была организована поездка в Монголию, мы там изучили их опыт. 2022 жылдын июнь айында Монголияга сапар уюштурулуп, алардын бул механизмди ишке ашыруудагы ийгиликтүү тажрыйбасын банк, каржы жана экономиканын башка секторлору бул процесстерге кандайча тартылганын билдик. Дөңгөлөктү кайра ойлоп тапкан жерибиз жок. Жашыл корпорация түзүп, ага глобалдык фонддордон каражаттарды тартуу жана ички ресурстарды консолидациялоо боюнча эл аралык тажрыйбаны өздөштүрүүбүз керек. И консолидации внутренних ресурсов. Жашыл каржылоо принциптерин банктык жана микро каржылык системасына киргизүү төмөнкү маселелерди чечүү аркылуу ишке ашат. Банк секторун жашыл каржылоо принциптерине ишке ашыруудагы негизги муктаждыктарын аныктоо, банк жана микро каржы секторунун стандарттарга даяр болуусу, жашыл экономиканын иштөөсү боюнча баалоо, көзөмөлдөө жана контролдоо системасын киргизүү, банктык жана микрофинансылык уюмдардын жумушчуларын жана кардарларын окутуу, банк жана микрокредиттик секторго туруктуу каржылоо системасын киргизүү, жашыл каржылоонун керектүү механизмдерин изилдеп чыгуу. Мы разработали дорожную карту устойчивого финансирования. Экономика министрлиги менен биргеликте туруктуу каржылоо боюнча жол картасын иштеп чыктык. Ушул эле жол картасынын алкагында негизги 4 багыттагы иш-чаралардын планы бар. Бул ESGI ишке ашыруу, ал каржы институттарынын, жеке сектордун кызматкерлеринин потенциалын жогорулатууну камтыйт. Окутуу, тренинг иш-чараларын өткөрүүнү пландап жатабыз. Алды менен бизде азыр бир тилде сүйлөй тургандай глоссарий түзүү маселеси турат. Единый понятийный аппарат, чтобы мы говорили на одном языке. Когда мы говорим про зеленое финансирование устойчивое, то туруктуу жашыл каражаттар адатта узак мөөнөткө эсептелген, 30-40 жылга. Эл аралык каржы институттарынын ресурстары бар, алар долбоорлорго жараша бере алышат. Долбоор канчалык жашыл болсо, анда бул ресурстарды алуу ошончолук жеңил болот. Кредиттөөнүн шарттары абдан жагымдуу. Мөөнөтү 20 жылдан 30-40 жылга чейин болуп, үстөк пайызы 1,5–2% түзөт. это можно сделать, это можно привлечь. Жашыл каржылоо рыногу дүйнөлүк каржы системасынын бат өсүп келе жаткан жана перспективдүү чоң сегменти болуп эсептелет. Climate Bonds Initiative'дин маалыматы боюнча 2021 жылы жашыл каржылоо рыногунун көлөмү $1,2 триллион жеткен.
CBI'дин маалыматына караганда, рыноктун басымдуу бөлүгүн энергетикалык секторго болгон инвестициялар, андан кийин аз көмүртектик курулуш, транспорт, суу инфраструктурасы жана таштандыларды башкаруу тармактары түзөт. Эл аралык энергетикалык агенттиктин божомолунда 2030-жылда жашыл энергетика болгон инвестициялардын көлөмү 4 триллионго жетет. Бул багытта ишти туура уюштуруу менен Кыргызстан туруктуу жашыл өнүгүүгө жана анын ичинде инфраструктуралык долбоорлорго чоң каражаттарды тарта алат.